Тарыхта чоң наамдар Александр Македонский, Чыңгыз хан сыяктуу дүйнөнү дүңгүрөткөн атактуу хандар туурасында окуганбыз жана тасмаларда көргөнбүз. Ошолор катарында аскер башчы жана Амир Темур туурасында укпаган, билбеген киши болбосо керек. Амир Темир, Тимур, Темир көрөгөн, Тамерлан. Аксак Темир көрөгөн 1336 жылы Кеш, азыркы Шахрисабз шаары. Башка маалыматта Кешке жакын Кожо Илгар айылы деп айтылат. Орто Азиялык белгилүү мамлекеттик ишмер жана аскер башчысы Эмир. Эги түрктөшүп кеткен монголдордун Барлас уругунан 1370-1405 жылдар аралыгы өзү негиздеген мамлекеттин эмири Шахрисабз шаарына жакын Кожо Илгар кыштагында туулган. 1369-1389 жылдар Мавереннахрдан Моголстанга Теңир тоого жортуул жасаган. Ауганстандын бир бөлүгүн басып алган. 1391 жана 1395 жылдар аралыгы Алтын Ордонун ханы Токтомушту талкалаган. 1393 жылы Багдадты жана Эки дарыя аралыгын Месопотамияны, 1398-99 жылдар Индиянын түндүк бөлүгүн, 1401 жылы Сириянын да бир кыйла бөлүгүн ээлеген. Байтактысы борбору Самарканд шаары болгон. 1360 жылы Мавереннахрды Тоголук Тимур караткандан кийин 1361 жылдан ага кызмат кылып Кашкадария вилаятын башкарган. Көп өтпөй Самаркандтын эмири Хусейн менен союз түзүп, Тоголук Тимур жана анын уулу Сүйүнбек кожого каршы Моголстанда узак убакыт бою күрөш жүргүзгөн. 1366 жылы Хусейн менен бирге Самаркандтагы көтөрүлүштү басышкан. Бирок 1370 жылы кайра өзүн туткунга түшүрүп, башын алдырган. Ошол эле жылы эмир титулун алган жана аялы Чыңгыз хандын тугумунан болгондуктан Мавереннахрга көрөгөн, монгол тилинде күрөген же хуриген, күйөө бала, башкача айтканда хандын күйөө баласы деген ат менен бийлик жүргүзгөн. Сейстандагы Иран салгалашууда 10 бутунан жарат алгандан кийин Аксак Тимур аталган. 1371, 1375, 1377, 1379 жылдары Моголдордун эмири Камар ад-Динге каршы бир нече жолу жүрүшкө чыгып Ысык көл, Иле өзөнүнө чейин жеткен. 1388 жылы Хорезм аймагын толук каратып, борбору Үргөнчтү талкалаган. 1380-90 жылдары Иран Кавказга жүрүш жасап, бүлгүнгө учраткан. Токтомуш ханга каршы 3 жолу 1389, 1391, 1394, 1395 жылдар аттанып Алтын Ордону талап тоногон жана анын борбору Сарай Беркени кыйраткан. 1398 жылы Индияга жүрүш жасап, Дели шаарын басып алган. 1402 жылы Анкаранын алдынан түрктөр менен салгалашууда түрк султаны Баязит Бирди туткундаган. Бул учурда Мавереннахр, Хорезм, Хорасан, Түштүк Кавказ, Иран жана Пенжапты кучагына алган ири мамлекет түзүлгөн болчу. 1405 жылы Кытайга жүрүшкө чыгууга камылга көрүп жатканда 18 февралда Утурар шаарында каза болуп, сөөгү Самаркандка